Онкологияда 13-cü отделениесine geldik. Kızım günde Kudaydan dileyip kичинекей kızım. Mamamdı alıp ketpe. Meni kim karayt dep. Mama deydi, sen asmanga uçup ketsen meni karap durasın deydi. Men kantip karap duram bulup. Men oğlum жетsin uşulargaç. Ушул күнгө чейин 9 химия курсун алды. Көзү көрбөй калган, кулагы жакшы укпай калган. Бишкек шаарындагы соттук медициналык экспертиза борборуна келдик. Мына биринчисинде башка экспертиза чыгып атат, экинчисинде башка чыгып атат. Ушуну кантип актайт, муну да сизге берейин. Кантип актайт, муну дары жокду жазып атса эндокринологдор. Мен канча расход болдум ушулардын азабынан. Жанагы $10.000 деген оюнчук эмескен, да сык бор ошол төлөнүп бүтө элек. Мен дагы адамдай болуп жашагым келет, мен да кызымдын келечегин көргүм келет. Биринчисинде $500, кийинкисинде 52 миң сураган деп атат. Мен аны сизге айтпайм. Ооба. Материальный дагы өлтүрдү, моральный да өлтүрдү бул врачтар. Багышеванын атасы сотрудник пенсионер милиция экен. Эгерде ушул менин интервьюмду угуп атса, Багышева Аселдин атасы кызыңыздын шалакылыгына мен ушундай болдум. Менин кызым жетим калып калышы мүмкүн. 10 жашар кызым бар. Кандай тергөөнүн мөөнөтү бар эле? Канча убакытта каралыш керек? Бул боюнча тергөөнүн орун басары жооп берип койсо болобу? Садаyan чыктырдым. Бул эме каталган АСТ боюнча эски неме боюнча уголовный кодекс УПК боюнча мөөнөтү жок болчу. Жардам беребиз. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн онкологияда 13-cü отделениесine келдик. Көп жылдардан бери ушул ден соолугуна байланыштуу рактын 4-cü деңгээлине жетип, анын азабы дал ошол жагдайга 6 сана аман келип, ушундай рактын 4-cü деңгээлине жетип калган Тасымбекова Гүлсара деген эже бизди чакырып, чындыгыбыз бар эле, айта турган сөзүм бар эле, биздин үнүбүздү тийиштүү жактарга жеткизгилечи деген сураныч менен келдик. Азыр өзүнө микрофон суналык, кандай дейт, эмне дейт, анда жүрүңүздөр. Гүлсара эже, ушул жагдай боюнча бизге кайрылдыңыз. Башынан баштап токтолсоңуз, эмне болду эле? Мен 11-жылы зоб алдыргам. Султангазиев Расул Абалиевич деген зобду алат. Алгандан кийин мени щитовидкадан бул рак чыккан экен, айтпай чыгарып коет. 11-жылы 1-чи поликлиника Фучкага выписка берет. Көзөмөл хирург, эндокринолог деп эле жазып коюптур, онкология деп жазбаптыр, выписка бар. Мен Эсенгулова Нуржамал дегенге барып учетко турдум. 11-жылы хирургка турдум. 12-жыл жакшы карады, ана мен кыздуу болдум. 13-жылы ушу гормон жакшы иштебегенден оозум кыйшып, кол бутум жакшы иштебей үйдө жаттым. Ошондо мени булар эндокринолог ушу гипофизди текшербестен, гистологияны албай,
Алар өзүнүн узкий круг менен мени лечение кыла берген. 14-жылы невропатологка келдим. Ал дагы детский невропатолог экен, мени көргөнгө деле акысы жок экен. Башым оор болуп атат, кулагым укпай баратат деп айтып аттым. Бүт карточкада бар. Бул отурган жумушта иштеген үчүн остеохондроз деп мага диагноз кое берген экен. Бирок карточкада сильные головные боли деп постоянно жазгандагы мен МРТга жөнөткөн эмес. Ал жерде актовигин, витаминдерди жаза берген, сосудорасширяющий эмелерди, дарыларды. Мен эми врач деп ишендим. 14-жылы Сенгулова Нуржамалга келип түшүндүрүп айттым. Мен көкүрөгүмөн сүт токтобой атат, такыр токтобой агып атат, жаңы төрөгөн аялдарды кандай болуп десем, бул зоптон ушундай боло берет. Сиздин балаңыз кичинекей деди, бирок менин кызым ошондо 3-тө 4-тө болчу. Мен болушунча айтып эле аттым, көзүм көрбөй баратат, ушу 2 врачка такай эле кирип аттым. Ай сайын анализ тапшырам, особенно эндокринолог. 15-жылы келдим, 16-жылы, 17-жылы уже көзүм көрбөй калды. 2 көзүм тең вообще кашайып көрбөй. Усенко менен Медведевка бардым. Алар 7 ай кармап, көзүмдө глаукома деп, давление деп. Мен аларга да айтып аттым, мен кулагым укпай калды, көзүм көрбөй баратат деп. Эч ким ушу көңүл бурган жок да убагында меничи. Эртерээк эле мени кичине МРТга барып кой десе болмок. 17-жылы томография түштүм. И то бир кыргыз кыз ошо Усенко Медведевди иштеген жиберди. Эртең менен мени томографияны алсак, мээден кичинекей эле болгон опухоль бар экен башында. Мен бул Усенкага келсем, Россияга бар деди. Мен Кыргызстанда нейрохирургторго кирдим. Бул жерден эч ким макул болгон жок. Аны көргөндөн кийин бардык эле Россияга деди. Россияга барыш үчүн көп акча керек экен, томографияны көрсөтсөм $20,000 деди Питер. Анан бирөөлөр аркылуу Новосибирскке $10,000 деди. Мени Россиядан 3 күн операция кылбай консилиум кылды врачтар. Амбулаторный карточкамды окуп көрүштү. Негизи эң биринчи ушу эндокринолог дейт, гипофизди текшерсе болмок дейт. Пролактинди текшериш керек экен. Пролактин 400 болмок экен, 2000ге чыгып кетиптир. 2000 деген бул аябай эмеде ошон үчүн тез өскөн дейт башында. Көзүм көрбөй атканда МРТга жөнөтсө болмок деди. Анан алар 3 күн сүйлөшкөндөн кийин биз рисковать этип ачабыз деди башыңды. Мурдуңдан кире албайбыз, анткени өтө чоң экен деди. 2 көзүм көрбөй мени бирөө жетелеп алып барган сиңдилерим. 3 күндөн кийин операциядан кийин мага биз дейт колубуздан келген жардамды кылдык. Хотя бы бир көзүңдү тазалап койгонго аракет кылдык, бирок ала албай койдук, өтө чоң. Анан майдаланып тамырлап кетиптир. Бирок менин астында какой-то миллиметр турат деди. Дагы амбулаторный карточкамды окуду, Ступак деген ошо Нита клиниканын главврачы. Булардын бардыгын барып өзүң ошолор менен сүйлөш, сотко бер деди. Ушул жерде жазылып бериптир дейт. Часто головные боли деп эле жазып бериптир дейт, МРТга жөнөтсө болмок дейт. Тигил пролактинди текшерсе болмок дейт эндокринолог. А бул хирург алгандан кийин гистологияны көрүп, анан кийин чыгарса онкология жибериш керек эле, срочно онкология барыңыз деп. Гистология метастаз щитовидной железы деди. Моондан башыма тээп кетиптир. Мен ушу 17-жылы келгенден кийин кайра бир айдан 2 көзүм кайра көрбөй калды. Кайра онкология келсе, мен онкология голова шея деген мени көрүп, аларда чочулап, бирок гистологиям көрүп, метастаз экен. Обниске жиберди, Подмосковьяга, радиоактивное лечение дейт. Ал жака результаттарды жиберсем, биз ала албайбыз, өтө чоң экен, рисковать не будем деп койду. Ошентип отказ берди. Баягы Султангазиев Расулга бардым, зоптон кеткен экен, мен ушинтип көзүм көрбөй калды десем, Индия менен сүйлөштү. Бир жумадан кийин $10,000 деди ал дагы. $10,000, Россияга $10,000, бияка $10,000. Мен бизнесмен эмесмин, мен бир туугандарым бизнесмен эмес, мен элден чогулттум.
бир жумадан кийин индустарды чакырып мени маңдайыма коюп туруп, кеч деп индустарды отказ берди. Аяктан кандай болуп чыгасың белгисиз деп. Ошол бойдон бара турган жер жок. Мен 2 ай көзүм көрбөй кыйналдым. Бүт Кыргызстандын больницасына барсам, бардыгы отказ берди. Народный лечение кылдым, жардам берген жок. Хуже күндөн күнгө кыйналдым. Көзүм көрбөй 4 жашар кызым менен аябай кыйналдым. УЗИсине барсам, сизде шанс жок деп айтты. Мен өзүмө кол салгым келип, кандай жаман болдум. Бул жерде Минздравга чакыртты мени комиссияга. Чакырып бир эле киши мага болушту ошол жерден комиссиядан. Бардыгын тилдеди. Ар биринин өзүнүн ошибкасы бар экен. Багышева Асель, невропатолог, детский. Сен балдарыңды билсең болмок деп кыйкырды ошол кишичи. Чоң кишинин организми башка. Эсенкулованы, Нуржамалды, эндокринологду. Сен гистология запрос жиберип, сен түзмө-түз сенин милдетиң болчу. Көрүп туруп анан кийин пролактинин текшеришиң керек эле деди. Бардыгын бир сыра тилдеди. Дагы буларды сотко бер деди. Мен ошол бойдон 17-жылы полный аябай кыйналдым. Ошол жылы эч бир больница албай, өзүм менен өзүм болуп, народный лечение эмнени гана көрбөдүм. 18-жылы заявление жаздым Первомайскийге. Алмабеков Эрлис деген тергеди. 18 бир жыл бою карабай, 19-жылы экспертиза кетириптир. 19-жылы экспертизадан 5 айдан амбулаторный карточкамда ал жерде бүт доказательства бар. Алып кетиптир. 19-жылы чыккан заключенияны 21-жылы сотко кетирип атат. 21-жылы 2 жылдан кийин Алмабеков Эрлис деген тергөөчү бир врачка кетирип, калганын не болот десем, бир жумадан кийин кетирем. Азыр бир врачты кетирейин, Султангазиев Расулга кетирди, күнөөлүү оор кылмыш деп кетирди. Калганычы десем, кичине күтө тур кетирем деп 21 күттүм, 22 күттүм. Алмабеков кетирбей койду. Акырында кирсем, менин жумушум көп. Мен оор кылмыштарды карайм деди. Меникинен өткөн оор кылмыш жокпу? Эрлис десем, сен жалап аттык экенсиң, врачтар жалап аттык, тергөөчү жалап аттык экен, ошоктан өзүң чечишип ал деп мени кабинетке ушундай орой мамиле кылып кабыл албай койду. Тергөөчү Алмабеков Эрлис деген. Ана мен начальнигине кирдим Максатка. Кирип айтсам, мунун действительно жумушу көп, сиздин жумушуңузду башка тергөөчүгө өткөздүк. Бул только оор кылмыштарды карайт дейт. А меникинен өткөн оор кылмыш жокпу дедим, ден соолугума зыян келтирип, мынтип бир кулагым укпайт дедим, бир көзүм көрбөйт. Түшүндүк эже. Дедим. Азыр бул боюнча биз өзүбүз ошол ОВДга барып, тергөөчүлөргө жолукканга аракет кылып, жетекчилерине маалымат алганга аракет кылалы. Сиз азыр жагдай боюнча айтсаңыз да, мына диагноз кандай болуп, ошондо бүттү, сиздин учурдагы акыбалыңыз кандай, кимдин шалаакылыгынан ушундай акыбалга түшүп калдыңыз? Мен 4-чү стадия рак головного мозга. Менин шалаакылыгым эң биринчи Султангазиев Расулдан кетти. Андан кийин колумнан тигилерге өттү. Биринчи поликлиника Фучкага, Эсенкулова, Нуржамал, Багышева Асель, ушу Усенко, ушулардан кетти. Мен кийин айтсам, биз башыңызда рак өсүп атканын кайдан билдик деп, бул бер жакчагын эле карай беришкен. Мен ушул акыбалга алып келдим. Рак болгонуңузду булар билген жок. Биз билген жокпуз дейт. Ошон үчүн булар мага витаминди берип, эч ким көңүл бурбаптыр. Качан 2 көзүм көрбөй калып, Россиядан метастаз, ушу щитовидкадан кеткен дегенден кийин биз кайдан билдик деп атпайбы. Бирок менин үйүмө ушу Эсенкулова менен Багышева 1 ай үйгө келип ыйлады, кечирим сурап, 1 ай. Булар эмне кечирим сурап атат десем, күнөөсүн билген. Андан кийин мага туура эмес дагы дары жазыптыр. Ана силерге көрсөтөм кагазын азыр. Ушинтип шалаакылык кылган үчүн, туура эмес дары жазган үчүн мына ушундай ооруп атат десем, ошон үчүн арыз жазып атам деп айтсам, Эсенкулова Нуржамал деген заведующийдин көзүнчө арызды кааласаңыз президентке жазыңыз деди. Прокуратурага жазыңыз деп 2 колун монтип туруп кетип калды. Эмнеге президентке жаз деп айтат деп мен заведующийне айтсам, заведующий да тоготкон жок, Бегайым Токтобековнаны. Анан мен бул президентти тоготпогон бул кандай врач? Улукбек бул кандай врач? Багышева мени почтанын жанынан жолугуп пенсия алып атсам, артыман келип кучактады. Невропатолог.
Мен ушунчалык нааразы болуп ушул кыздарга өзүм зейнимге ийип отурсам, мына менин акыбалым дедим, мени пенсионер кылдың, кызым өзүңдө учетто неврологияда. Сен эже мени кечирип коюңуз. Мен ушу убагында байкабай калдым, билбей калдым, эже мен күнөөмдү мойнума алам, кечирип коюңуз деди. Бирок тергөөгө барганда эле унчукпай адвокатын жалдап алып барып атат булар. Тергөөчү мен көзүм жетет, тергөөчүнү булар оозун басып койгон. Бул убакыт чойгон сайын срок давности истекать этет экен. Булар билем, булар соттолбойт, бирок иштен алынат сот чечим чыгарса. Материальный, моральный дейт. Улук, мага материальныйдын да кереги жок. Мага моральныйдын да кереги жок. Экспертиза, 2 заключение, 2 башка чыгар. Сабыр кылыңыз. Менин башым чыкпайт ушул жерден. Ушул 13-чү отделенияга, ушуларга мен ыраазымын, ушул кыздарга. Ушулар мага мотивация берет. Улан Айтбаевич. Мага эч ким дары берген жок. Случайно ушул Улан Айтбаевич деген Москвадан бүтүп келиптир. Эже, сиздин акыркы шансыңыз ушул деди. Ушул дары менен гана жашайсыз. 10 химия алдым. 10-чуну көтөрө албай ушул жерден приступ бердим, мына кыздар өздөр. Химия алган сайын организмде ууланып ушундай приступ берет экен. Бул любой жерден кулайсыз деди, көчөдөнбү, кайсыл жерден болсо кулайсыз. Сосудтарыңыз жарылат деди. Кровотечение, кровоизлияние болот деди. Эмне үчүн мен ушул врачтардын шалакылыгы үчүн ушундай акыбалга келишим керек? Эми азыр химияны да токтотту булар. Радиоактивное лечение башка шанс жок дейт. Ал Ташкентте экен. Ал дагы акча экен. Мени булар материальный дагы өлтүрдү, моральный да өлтүрдү бул врачтар. Багышеванын атасы сотрудник пенсионер милиция экен. Эгерде ушул менин интервьюмду угуп атса, Багышева Аселдин атасы, кызыңыздын шалакылыгына мен ушундай болдум. Менин кызым жетим калып калышы мүмкүн. 10 жашар кызым бар. Сиз болсо кызыңызды актап, адвокатты жолдоп берип атасыз. Бу Эсенгулова президентке бар деп кыйкырып тоготпогонуна караганда, бул президенттер өткөн бизде ушу өлкөдө киши барбы? Буларды ким мындай поддержка берип, ким үстүнөн каралап атат, калкалап атат, мен билбейм. 3 тергөөчүгө өттү, мына 3-чү тергөөчүгө. Тергөөчүлөр макул дейт эле, 1 айдан кийин эле көздөрү токтоп, аргасы шылтоон айтып мага, буларга кысым кылып атат. Ошон үчүн мен бу тергөөгө МВДга ишенбейм. Мен министрге кирем дедим, Ниязовго киргизбей койду 2 жолу. Начальник следствиясына барсам, эч кандай булар көрсөтпөй койду. Макул деп эле коет экен, андан кийин эле жооп жок, шылтоосу көп болду. Буларгы бирок калкалап атат. Экспертизадагы Акунов дегенге бардым. Мен ошол жерден Светлана деген орус иштейт экен, ошо орус мага борорду артыман жүгүрүп чыгып, эже дейт, булар киши салып жүгүрүп лицензиясын көтөрүп атат деди. Мен сизди көп жылдан бери келип атканыңызды көрүп атам. Булар бирөөлөрдү ортого салып атат деди. Мага орус эч ким деле эмес, просто ал адамкерчилик кылды да, артыман чыгыпчы. Айткандай эле кийинки заключенияга лицензияны киргизиптир. Мейли, лицензияны киргизсин. Но өзүнүн жумушун так билбегендиктен мен ушуга келдим да. Бул 4-чү стадия, мен бир бутум көрдү, бир бутум бул жакта. Менин кичинекей кызымды ким карайт деп, ошон үчүн мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ушу улукту чакырып, мен үнүм жетпей койду. Мен сизге 2 жолу бардым, киргизбей койду. Бирок сиздин атыңызга арыз жазгандан кийин прокуратура ишти козгоду. Азыркы Шергазиев эмес, кеткен прокурор муну Алмабеков Эрнис айтты. Эмне үчүн ишти токтотуп атасың? Эмне үчүн мага бир кагаз уведомление жөнөтпөйсүң десем, азыркы прокурор эмес, кеткен прокурорду айтты. Мени чакырып дейт, ушул ишти жап деди дейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эмне үчүн прокурор мени билип билбей, эмне үчүн бирөөлөр чалса ишти жап деп айтат. Бул киши 4-чү стадия рак экен. Мен ишти жаба албайм десем, анда сотко кетир дептир бирөөнү. Экөөнү булар алып калып, ишти такыр козгобой атат. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич, мен буларга ишенбейм. Мен сиздин ГКМБнын тергөөчүсүнө заявление жазайын, кабыл алып көзөмөлдөп бериңиз, сизден суранам. Булар ГКМБдан сезет. Аргасы жактан экспертизага бардым, директоруна кирдим.
Биринчисинде жакшы кабыл алган директор. Экинчисине барсам, булар бул жана комиссиядагыларбы, же замы жана Акуновбу, эмне деп койгон билбейм. Экинчисинде бул киши мага сус мамиле кылды. Кааласаңыз министрге барыңыз, кааласаңыз журналистиңизди алып келиңиз деп койду. Экспертиза. Директор экспертиза ушинтти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен жаңы келиптир Сүйүнбек деген байкекен фамилиясын унутуп калдым. Менин үнүм жетпей атат. Мен ушинтип эле онкологиядан башым чыкпайт. Же мени булар баары 4-стадия, буну көзөтүп кетет деп булар солидарность кылып атат врачтарына. Мен кызымдын келечегинин ойлонсом жаман болом. Бул кимдин колунда калат, атасы жок болсо. Үй маселесин мен мэрияда очередтемин. Мен гикке деле турганмын. Мен ошону төлөп бүткүчө көзүм өтүп кетсе, менин кызым кимдин колунда калат? Булар менин келечегиме балта чапты, ден соолугума балта чапты бул врачтар. Сизден сураныч, мени кабыл алыңыз. Мен азыр дагы айта турган, мен сизге факты менен көрсөтө турган документтерим бар. Заключение 2 башка чыкты. Биринчисинде эгерде больной дейт, көзүм көрбөй калды деп келсе, эндокринолог карайт дейт. Сөзсүз приступ бериш керек экен. Бирок мен заключениеде турат. Биз дейт, карайбыз дейт, көзү көрбөй калса приступ берсе дейт. Мен приступ бердим. Мен көзүм көрбөй калды дедим. Бул мен заключение чыгарган экспертизанын дагы комиссиясына мен ишенбейм. Булар баары бири-бирине тартат экен. Ошон үчүн мен дагы комиссионер кылгыла деп 3-чү акыркы шансым, акыркы менин ушул үмүтүм, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен буларга вообще ишенбейм. Сиз ротация эксперттерди кылбаса, директорун кыла бергенге бесполезно экен. Директор жаңы келет. Жанагы майда чүйдө иштегендерди ротация кылбаса, булар сиңишип бүтүп калыптыр. Улук булар баары бир өзүнүн бирин сөзүн бири сүйлөйт экен. Мен директорга кирдим, 1-поликлиникага кирип, чакырып, кыздарын чакырды. Мен айтып бердим. Директорду түшүндү, түшүнүктүү бала экен. Убагында дейт, айтыптыр, колу менен кылганыңарды мойнуңар менен тарткыла дептир. Мына бул адамды ушуга чейин жеткизип, мен жаңы келдим, мен билбейм деп. Эсенкулова, мен бул кишини кабыл албайм дептир. Мени кабыл албайм дегенге кандай акысы бар? Невропатолог мени жумуштан алса алсын, мен башка иш иштейм, мен тажадым дептир. Өкөнүн көзү тоодой болуп ыйлап чыкты дейт бер жакта врачтар айтат. Бирок директоруна мен разымын, колуңар менен кылган, мойнуңар менен тарткыла деди. Көзү жетип турат, бирок бүт жерде билинип турат булар күнөөлүү экенин, бирок калкалап атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, буларды бирок калкалап жашырып атат. Менин көзүм өтүп кетсе, эмне болот? Бул жабылган аяң жабылган бойдон калат. Ушу менден кийин бирөөлөр жабыркабасын ошо окшогон врачтардан деп. Ошон үчүн мыйзам чегинде чара колдонуп бериңиздерди суранам. Ошон үчүн мен улукту чакырдым. Улуктун да колу бошобойт экен. Жылына 3 жатам ушул жерге. А мындай келип көрүнүп анализ тапшырып кетем постоянно. Томографияга 12 томография түштүм. Башыңды кайра сала берсең болбойт экен. Үнүм такыр жетпей койду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен ушул акыбалга түшүп, мен ушундай акыбалда болуп калам деп ойлогон эмесмин. Мен дагы жашагым келет. Кызым эпилепсик өзү учетто. Мыйзам иштебейт экен. Вообще азыр бул Кыргызстанда только коррупция. Ошон үчүн мен вообще ишенбей калдым. Кайсыл жерге барбасаң макул дейт. Даже Ген прокуратурага Зулушевка жазган 2 ай мурун жооп жок. Урматтуу Курманкул Зулушевич, ушуну билип, менен Тасымбекова, Гүлсара Мүсүралинанын арызы деп бир карап коңузчу, мага жооп келген жок. Эч жерде мага жооп келбейт. Булар бары эле жаап коюп атат. Буларды ким калкалап атат билбейм. Ошон үчүн мени личный приемска кабыл алганыңызды суранам. Өзүңүз көзөмөлдөп бериңиздер. Мен да адамдай болуп жашагым келет. Мен да кызымдын келечегин көргүм келет. Ким келгиси келсин ушул жерге, именно ушул отделение бир буту көрдө, бир буту бу дүйнөдө болгон отделение экен. Мени башка отделение кабыл албайт. Азыр Ташкентке деп атат, башка айласы кетип атат булардын. Мен негизи 1-группа инвалид деп чыгарышкан. Мен өзүм ыйлап атып, улук 2-группа кылгыла, көзүм көрүп калар. Кичине болсо да иштеп турайын, кызымды багайын деген. Мен канча расход болдум ушулардын азабынан. Жанагы $10,000 деген оюнчук эмес экен, до сих пор ошол төлөнүп бүтө элек.
Мен дагы ушу тогузторолук жердештериме рахмат. Комбинаттын элине рахмат. Бир күндүк зарплатасын бериптир. Тогузторон эл чогултуп берди. Мени тааныган адамдар берди. Бирок тилекке каршы бул алынбай калды. Мен уже эмне дешим билбей, уже булар бири-бирин карап, врачтар деле ойлонуп, беже Кудайдын колундасыз деп, мага ушул кичине мотивация берип, көңүлүм көтөргөн ушул отделениянын кыздарына рахмат. Ошон үчүн мен Камчыбек Кыдыршаевич, өзүңүздүн тергөөгө алыңызды суранам. Мен МВДга көзүм жетти, вообще болбойт булар. Тергөөчүлөр көзүн жалдыратып эле туруп берип атат мага. Буларды бирок кысым кылып атат. Бирок мен эмеге кирдим. Азыркы Первомайскийдин прокуроруна Шергазиев Рахат дегенге кирдим. Рахмат, аябай жакшы кабыл алды. Бирок экспертиза чыкмайын, алар деле эмне деп неме кылат мени. Бирок көзөмөлдөп, контролдоп берейин эже. Мен чарчадым, улук. Мен чарчадым ушулардан. Мен ушулардын азабынан азыр Германияга кетип атам. Германияга барып келиш канча расход. Германияда медицина өнүккөн дейт. Мен аяктан ким күтүп алат? Кызымды таштап кетип атам. Ал жактан кандай болуп келем, бир Кудай билет. Мени ден соолугума зыян келтирди да буларчы. Кагаз болсо соттун чечими менен болобу, заключение менен болобу, оңдоп койсо болот экен. А могу ден соолук, мен бир көзүм мына, могу оң көзүм көрбөйт, мурдум жит билбейт, бул кулагым укпай калды. Бул ушундайынан жатат. Ушу мына пазухага келиптир. Грипп болгондой дем ала албай калам. Бул шишийт окшойт. Мен Мамытовго бардым, айлам кетип, байке, может, сиз дагы башымды ачып көрөсүзбү десем, макул деп, здоровье клиника дегенге алып барды. Россия менен сүйлөштү, Россиядагылар ачпагыла деп кыйкырды. Ачпагыла, бул ошол жерден өлүп калат депчи. Мунун кан табырга жайылып кеттир дейт. Кессең кровотечение кетет деп менин көзүмчө громкоговоритель менен сүйлөштү. Ачпа деди, муну онкология жебер, болбойт, биз ачып туруп жаап койдук деп айтты да. Анан Мамытов эми тарынбагыла деди, айла жок. Уже ачып көргөн турбайбы деди. Мону жабалы деди. Муну кыпчып, өкөнүктөн кыпчып туруп деди, мо сонун артерия деп коет экен. Кыпчып жазаймын деди, Мамытов аракет кылайын депчи. Ой, канча кыпчысаң да болбойт, ичи жайылып кеттир менин астында дейт. Ошондон бери ушул жерде жүрөм, башым чыкпайт. Жумуштан деле сарсана болот экенсиң, оору болсоң деп. Дагы өкмөткө рахмат, ушу экинчи группа болсо да мени иштетип карап атат. Бирок ушулардын шалакылыгына мен ушунча деп мына ден соолугума зыян келди. Караңгыда көзүм көрбөйт. Бул көзүм деле ушу 75% көрөт. Бул оң көзүм такыр көрбөй калды. Оор кылмышка деле ушул оор кылмыш деп чыгарганбыз дейт биринчисинде. Бирок бир эле врачка чыгарып коюптур. Калганын под вопросом коюптур. Бул жерде тергөөчүнү мен күнөөлөйм да, жана Алмабековду. Бул общий эле оор кылмыш деп сотко кетириш керек экен. Алып калган себеби бул жерден Алмабековдун заинтересованность бар. Бул Алмабековдун оозун жаап койгон. Бул врачтарчы келип. Ошон үчүн мына 5 жыл болду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин көзүмдөн эле жашы деле ушуларга жетсин. 5 жылдан бери ушу бир бутум прокуратура, тергөө, экспертиза. Анан ушу онкология. Ушу 4 жерден башым чыкпай калды. Бул экспертиза даже бирөө аркылуу акча алдырышты менден. Акча суратыптыр. Мен просто түңүлдүм да ушу. Мен оорукчандан акча суратканначы. Заключение чыгарыш үчүн. Мен убалым жетсин ушуларгачы. Булар ойлоп атат мени мага материалдын кереги жок, Улукбек. Булар мен кандай уктабайм күндө. Түнү ооруйт. Башым ичи кысат. Чочуп ойгонум. Мен көзүм жата албайм адамдай болуп. Көздү жумгандан кийин зрительный нерв деп коет экен, ошого тип турат да. Ичи аябай кара ак, цветной бирдемелер көрүнүп уктатпайт. Мен телевизор көрүп аябай чарчагандан ошо уктап кетем да. Мен ушу менен 5 быйыл 6-жыл болду ушинтип калам. Кечкисин эшикке чыкпайм, мен көзүм көрбөйт да. Эми
Мен ушу улам айтпай иштен сурадым эле, ушу менин диагнозумда болгон адам канча жыл жашады десем, бак ушу киши эң көп жашаган 8 жыл болду деди. Калганы жолдон ыргып эле кетти дейт. Анткени буну химия менен өлтүрөм деп атып адамдын организми өлөт экен да. Муну колум карачы, капкара сырт, боор болбой калат экен. Колу бирөөнүн колу мээрге тийсе жарылып кетейин дейт боорум, ичим. Мени операцияга деди. Мээринде грыжа бар экен. Операция бир эмес 2 хирургка бардым. Операция аргасыз болгондо кылалы деди. Аргасыз болгондо дейт, чыгып калганда дейт. Ата кыла турган болсок, мына заключение жазып берди эксперттерге. Бул аябай коркунуч жаратат дейт. Бул жакка сетка коюш үчүн общий наркоз кылабыз дейт. Бул мээдеги чоң шишикке наркоз зыян экен да. Бул резко өсүп кетет дейт. Бул мээге жабышса бүтүп турбайт экен. Нейрохирургтар айтат. Ушу комага түшкөн бойдон турбайсыз дейт. Эми аргасыз болсо бул чыгып чыдатпай калса карап турмак белек кылабыз дейт. Бирок акыры эмеси зыяны ошого алып келет деди. Аны биринчи поликлиниканын директору деле айтты. Ушу сиздин кыздарыңыз шалакылыгын ошондой операциядан мен отказ кылып атат десем, ол кылат деди. Мен хирургмун. Бул аябай зыян башыбызга деди. Бул азыр сразу 2 көзгө жабышат дагы, может мээге дейт. Меники жумшак болуп, монтип чачырап кетиптир да. Даже мо тишим ооруганда тишти карабай атпайбы, анткени мунугу десна дейт, челюсть неме мунуга жабышып калыптыр дейт. Мен ушундай акыбалга түштүм, улук. Мен онкологиядан башка жерден эч бир больница албайт. Эми ушулардын шалакылыгына мен ушу Германияга жердешим рахмат, жол киреңиз төлөп берейин дейт. Ал жактан меним эмне деп айтат билбейм. А бул жерден булар акыркы шансыңыз дейт, радиоактивный лечение дейт. Ташкентке. Кызым күндө Кудайдан тилейт, кичинекей кызым, мамамды алып кетпе. Мени ким карайт деп. Мама дейт, сен асманга учуп кетсең, мени карап турасыңбы дейт. Мен кантип карап турам, булук. Мен убалым жетсин ушуларгачы. Ушунчалык же нары же бери кагаз берсин. Күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп мени үмүттөндүрбөй. Мен уже оюм да бузулуп баштады, ужечи мен бар жашабайт экенмин да. Адам бир эле жолу жашайт экен, бир эле жолу. 6 сан аман бүт организм менен меники булар ушулардын шалакылыгынан ушул болуп, көр болуп, дүлөй болуп, көпкө баса албай монтип, буякта операциядан отказ берип атат. Ушулардын азабын тарттым, ушулардын менин убалым жетсин, ушуларга мыйзам чегинде чара колдонуп бериңиздер деп суранып аткан ушул урматтуу Садыр Нуркожоевич, контролдоп бериңиз. Көзүм өтүп кете турган болсо, булар жабылган бойдон калат. Менден кийинки адамдар азап тартат ушулардын шалакылыгынан. Буларды аттестация өткөзүш керек. Мына мен сизге кагазды көрсөтөм, мага такырда туура эмес кагаз жазыптыр. Ошо жерде турат. Ошо сыртында турган мо дас некс деген. Бул жерде эгерде көрүнсө, мына күн мен монтип ай сайын тапшырам. Ай сайын ушундан бир байкап коюшса болмок. Мына бул жерде пролактин текшериш үчүн мондай дары жок экен. Даскинекс деген дары жок экен, 80 деген доза. Мен заведующийне кирсем, Бул жок дарыны жазып. Бул жок дарыны жазыптыр. Даскинекс 80 деген жок экен. Дастинекс 05 деген бар экен. Бул гормонду карай турган дары экен. Бул если мен моногул бар болсо ичип алсам, мен эмне болот элем? Мен заведующийне кирсем, заведующий бул врачты чакырбай, берки врачты чакырды. Көрсө, бул мага туура эмес жашкан врач заведующийдин сиңдиси экен да. Бул ординатор жан келген дейт. Бул билбештик кылды дейт. Эже дедим, очередте сахар менен канча киши отурат? Мага окшогондор канча киши отурат? Кичине дозаны туура эмес жазса, организм ушинтип бузулат да деди. Буну алып туруп айрыйын дегенде, мен колунан алып туруп, мен муну сотко өтсө, сотко ушуну факты кылам мен силерге дедим. Мындай туура эмес дарылар жазган үчүн. Булар мойнун алгысы келбейт. Мына мен бүт барын көрсөтүп атам. 11 жылдан 17 жылга чейин анализдерим бар. Ушу бир анализди байкап койсо болот эле го, арасынан ушу пролактинди текшертип,
МРТ-га жөнөтүп, эми заключенияда эки заключение эки башка чыгып атат. Мен эгерде кабыл алсаңыз, сизден сураныч, эки заключенияны көрсөтөм сизге, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камшыбек Кыдыршаевич. Мына жерге тергөөчүнүн мына карточканы алып кеткен боюнча факты турат. Мына бул жерде Алмабеков дейт, забрал следователь деп турат. Мына 19-жылы карточкамды катып алып бербей атат. Бул врачтар менен кошо сөзү бир болуп. Бул биринчи заключение. Бул жерде башкача чыгарып атат эксперттер. Мына комиссиянын заключениялары, если мени угуп турсаңыздар, Будайчиев, Токтомушев, мына Сагындыкова, Момошевдер. Менин акыбалымды көрсөңүздөр, сиздер мондай заключение чыгарбайсыздар. Бул эмне деп чыгарып койду? Тактикасы туура болгон дейт. Мүмкүн туура болгондур. Бирок мен часто барып, менин жалобымды угуш керек эле да, угуп деп туруп, жок дегенде гипофизди текшерейин деш керек. Пролактинди текшерейин деш керек. Эндокринолог МРТ-га эртерээк жөнөтүш керек эле. А бул жерде МРТ-га эмне үчүн жөнөткөн жоксуңар деген суроону берсе, МРТ-га дейт, качан жиберет бизде Кыргызстанда? Адам приступ бергенде, эпилепсия болгондо, көзү көрбөй калганда дейт. А мен көзүм көрбөй калды деп турат маякта, биринчи заключениеде. Көзү көрбөй калды деп. Бул жакта турат. Көзү көрбөй калды дегенден кийин жөнөтүш керек эле. Мына бул жерде невропатолог Актавигин, сосудорасширяющий, витаминдерди жазып турат лечение кылган дейт. Бирок бир жерге жазбай атат. МРТ-ны көрүп, ушунча жалап болгондон кийин буну отказ кылыш керек экен, жазбаш керек экен. Бул МРТ-ны көрбөй туруп эле мага витаминдер жаза берген. А витаминди булар ракты чоңойтот экен да. Азыр мен любой поликлиника барып, мен рак десем, сразу отказ берип мага жазбайт, онкология бар деп мени вообще кабыл албайт. Потому что буну аябай жакшы кылдаттык менен карабаса, бул сразу өсүп кетет экен да. Мен естественный витамин жейм. Помидор жана немелердичи. Мага вообще жазганга болбойт. Ошон үчүн приступ ушундан берип аттыр да мага. Организмде витамин калбай калган үчүн приступ берет экен. Бул жерде неме деп жазылыптыр? Булар актап, бирок акырында бул эндокринолог Сенгулова, Багышевалардын бул жерде күнөөсү барбы десе, ооба дейт. Ооба, күнөөсү бар дейт. Булар убагында дейт, мына то же самое дейт, должны были сделать и врач-офтальмолог, Усенкан айтат, невролог, эндокринолог. Каждый врач на своем этапе обследования кылган дейт. Убагында МРТ-га жөнөтпөй койгон дейт. Жөнөтүш керек эле деп. Ушинтип эле жазып коюптур. Бул жерде мына не своевременно дейт. Были ошибочными деп атат да. Бул жерден эксперттер неме деп чыгарыш керек экен, иш козгош үчүнчү. Эксперттер ушуну под вопросом кылып до конца кылбай атат. Бездействие врачей дейт. Бул мен жаловаться этип баргандан кийин булар көңүл бурбай койгон. Шалакылык кылып атат. Бул бездействие врачей, из-за бездействия врачей больная стала инвалидом. Потеряла поле зрения, көзүм сокур, кулак укпай калды. Монтип операция болду. Операция неоперабельный болду. Булардын бездействие мамиле кылган үчүн бул адам инвалид болуп калды деп чыгарыш керек деди. Ушуну эксперттер до конца чыгарбай атат. Бүт барын көрүп, билип туруп чыгарбай атат. Ошон үчүн мен ошон үчүн сиздерди чакырып, үнүм жетпеген үчүн ушундай болуп атам. Аты жөнүңүз кандай sizin? Менин атым Жаңыл Кочкорова Жаңыл Жомартовна. Мен бул жерде врач-онкологмун. Тасымбекова боюнча. Гүлсаражи боюнча эмне болуп, кандай болду эле? Гүлсаражи жөнүндө айта кетсек, 2017-жылы бизге келип түшкөн. Өтө оор абалда болчу, баса албай, жанындагы тууган уруктар менен кармашып, скорый помощьта келген. Анда сразу биздин отделениега түшүп, биринчи жардамыбызды көрсөтүп, паллиативный отделение болгон үчүн паллиативдик жардам көргөздүк. Андан кийин врачтарды чакырып, бизде только симптоматический лечение көргөзүлөт. Консилиумдун негизинде химиотерапевттер, радиологдор келип, бир канча врачтар зав. Отделениянын башында барды келип көрүшүп, биринчи гистологиясын көрүшүп, кандай абалда болгонун, кандай операция болгонун, МРТ снимактарын, нейрохирургдардын бүт жазган бүт чечимдерин көрүшүп, эмне кыларын билбей, биринчи кезекте
химиотерапевттер өзүнүн химиотерапиясын жазган, ошондо дагы схемасын туура алыш жолдорун карашып көп ойлонушкан. Ошондо биринчи эле радиологдор лечениясын башташкан. Биринчи кезекте бул нур менен бериш керек болгон баш мээсине. Ошол алынган шишик туура алындыбы жана толук алындыбы, ошол орунду толук нур менен башка нервтерге тийгизбей туруп, ошол расчетторду кылганга өтө көп убакыт кеткен. Ага даярдаш керек болгон, ага да көп убакыт кеткен. Биз бүт керектүү бүт дары-дармектерди капать этишип, жардам берип, анан кийин нурга бергенбиз. Нурду дагы алганда дагы Гүлсара аябай кыйналган. Көзү көрбөй калган, кулагы жакшы укпай калган, колдору кыймылдабай, буттары баса албай, жанында уход кылганга атайын адам дайыма турчу. Ошентип нурду алгандан кийин химиясы башталган. Химияны албай койгон болмок эмес болгон. Эгерде химия албай койгондо кайра ошол шишик өсмөк. Дагы деле болсо өсүп атат ошол шишикчи. Бирок ушул күнгө чейин жетмек эмес да. Анан кийин химия алганда, анын дагы химия алганда керектүү клеткалар тоже жок болот. Керек эмес клеткалар да жок болот. Ошондо кожасына, терисине аябай кызыл эмелер чыгып, аябай кыйналган, баса албай, действительно аябай кыйналган. До сих пор нурду бир берди, ошону алды. Ошондон кийин ушул күнгө чейин биздин карамабызда турат. Эгерде бир 6 ай болбосо дагы 2 айда бир айда бир обязательно келет. Себеби бир канча керектүү биз ичкен витаминдер болбойт. Биз алган дары-дармектер болбойт. Болгону ошол өзүнүн шишигине карата дары-дармекти гана алып турат. Бүт химия алганда ушул күнгө чейин 9 химия курсун алды. Бүт буттары ооруйт. Химия алган кезде жатып калат. Бүт кожасы кытышат. Өзүн билбей калат. Ошондор капельница алып турат. Бүт терилери кытышат. Анан кийин кичине суук болобу, күн алмашабы, сезон алмашканда обязательно суук тиет, иммунитет түшкөн негизинде. Обязательно көздөрү, кулактары жакшы укпай. Ушул убакка чейин канча жолу уже көп жолу МРТден өтүп, биз ошол шишиктин өсүп миллиметрге чейин байкап турабыз. Өскөнү келгенде эле до сих пор продолженный рост деп коюлат диагнозуна. Ал эч жакка кеткен жок, себеби өтүшүп туруп, анан кийин амбулаторный порядкада туура эмес лечение кылып койгон. Анда мен жакшы маалыматым жок. Бейтаптын айтуусу боюнча жакшы лечение, ошондо туура диагностика болгон эмес да. Ошол азыркы түшкөн абалы тоже уже бир жумадан бери жатат ушул жерде, 1,5 жума болуп калды, 1 жума болуп калды. Бир каптал баш мээси ооруйт, постоянно ооруп түштү. Бир көзү болсо чылпактап, оозуна бүт ооз көңдөйүнө ички слизисти деп коебуз, дёсналарына чейин шишип, воспаление болуп, бир каптал жагы жакшы чымыраганынан жаткырып, азыркы лечениясын алып атат. Мекеме жетекчилигине келдик. Азыр эмне деп, кандай деп жооп берет, аны чогуу болуп жүрүңүздөр. Атуу Сулукбек. Менин 12 мүчө менен жаралдым. Ушунун бардыгын ушу врачтардын шалакылыгынан инвалид болдум. Бул жерде экинчи заключенияда, биринчи заключенияда такыр чыкпай койгонунан эмнеге чыкпайт деп мен ал кишини деле мен тергөөгө чакыртамын. Сиз жок болсусуз, сиз анда башка директор болчу, сиз кийин келдиңиз, просто сиздин могул жакта кишилериңизди билсин деп сизге айтып атам. $500 талап кылышты. Заключенияны чыгарыш үчүн $500. Мен муну эфирге, мен Кыргызстан бар уксун. Сүйүнбеке. $500 мен өзүм оорукчан болсом, больницада жатсам, эмнеге сурап атат десем, врачтардар жүгүрүп атат. Бул ушу заключение чыгарыш үчүн деп алып кетти. Мен ал кишини дагы, бул сиздин замыңыз Акунов менен жакшы мамилелеш киши. Мен уже ичиме батпай калды. Мен 5 жыл жакшы эле жашырдым Сүйүнбеке булардычы. Экинчи заключенияда дагы ушинтип чыкпай баштаганда, бул 3-чү тергөөчүгө кетти менин заявлением. Тергөөчүгө барганда эле макул карайбыз эже дейт деле, 1 айдан чалсам эле арга шылтоон айтат тергөөчү.
бул врачтардын калкоолоочу кишиси өйдө жакты окшойт. Бул тергөөчүлөрдүн көздөрү токтоп эле калып атат. Арга шылтоон айтып атат. Тергөөчү сиздерге, сиздер тергөөчүгө. Мен орто жолдо мына баягы күнү дагы түштүм. Сүйүнбайке бир приступ бердим мартта. Ал көчөдө да кармайт экен, ал хоть туалетте болобу, любой жерде кармайт экен, мен өзүм коркуп калдым. Анан орто жолдо мен жертва болуп атам. Болгон кагазымдын бардыгы бар. Сизден өтүнүп келдим, адам катары. Акча сурашпасын эксперттерибиз да комиссионкадагычы. Мына биринчисинде башка экспертиза чыгып атат, экинчисинде башка чыгып атат. Ушуну кантип актайт, муну да сизге берейин. Кантип актайт, муну дары жокду жазып атса эндокринологдор. Айлам кетип президентке жазгандан кийин анан ишти кайра козгоду. Мен кагыздардын баарын көргөнмүн. Бул экспертизалар мен жетекчи болгонго чейин болгон экен. Мен ошондо эле айттым. Хорошо. Бул биз самостоятельно өзүбүз комиссия түзө албайбыз. Самостоятельно өзүбүз давай кагаздарды алып кел деп айта албайбыз. Биз обязательно кайрылабыз Минздравга. Минздравга кайрылып бизге шундай специалисттер керек. Бизге бөлүп берилге деп айтабыз. Буга чейин деле ошо Минздрав бөлүп берген специалисттер. Эми азыр шунчалыкка барып калгандан кийин сиз буларга ишеним көргөзгөн жоксуз, туурабы? Бул врачтарга ишеним жок. Кайрадан эгер иш козголгон болсо, бизге Минздрав ушул специалисттерди өзгөртүп берсин. Сиздер кайрыласыздар бул боюнча? Биз кайрылабыз, бизге специалист керек деп. Анан Минздрав өзү бөлүп берет да. Бизгечи биз могу врачты бер деп айта албайбыз. Биз только кат жүзүндө гана кайрыла алабыз. Ошол жарандын кайрылышы сиздерге негиз боло алат да? Ушунун негизинде бизге эми бул жаран бизге өзүнүн болгон өзүнүн немесин айтып берип атат, келипчи. Биз угабыз мунун бардыгынчы. Мен ойлоп атам, кийинки келген комиссияны биз баардыгын ушул жерге чогултайлы депчи. Ушул жерге канча врач болот, невропатолог, офтальмолог, нейрохирург, дагы онколог, ошол врачтардын баардыгын керектүү врачтарды чогултуп, могу жерде биз расширенный комиссия түзүп туруп, ушул жерде өзүм да катышып, биз полностью карай берели. Биз как эксперт катары өзүбүз биз специалист эмеспиз, биз онколог эмеспиз, биз невропатолог эмеспиз, только ошолордун гана жазып берген тиянагы менен заключение чыгарабыз да. Мына жерде айтып атканда кээ бир врачтар айтып атыштыр, врачтардын туура эмес кылган, булар убагында жөнөтүш керек эле, текшертиш керек эле депчи. Ошол нерселерди бизге ушул жерде комиссияда дагы айтып, өздөрүнүн тиянагын айтып, да, врачтардын действиясы туура эмес болгон деген болсо, биз ошого каратып заключениесин чыгарып беребиз. Качан чыгат? Эми азыр мен мына бул адам айтып атпайбы, уже силерге келиптир деп, мен азыр сурайм. Ушундай материал бизге келдиби депчи, келгенден кийин эмне кылдыңар деп азыр барып чогулуп сурайм. Врачтарга Минздравга жаздыңарбы, специалист бөлүп бергиле деп. Вот ошолордун баардыгын азыр Эгер жаза элек болсо, жаздырабыз азыр. Эми бизге келди деп, онун да жөнөттүк деп кое берет. Мына өзү айтып атпайбы, силер 5 жылдан кийин гана карап атат депчи. А бул эжеке айтып атат, жөнөттү деп. Мага постановление WhatsApp'тан кетирди. Кетирдиңби десем, онун да кетирдим дейт. Мунун бир карап коёсузбу? Усенко менен Медведев раматылык болуп калды. Усенко деле карып калыптыр. Бирок Усенканы отургузбаш керек Сүйүнбайке. Мына сары, мына мен жарым барганда мындай сары болуп көзүм көрбөй баштаган. Кийинки барганда мына көрүңүз, жарымы кетти. Мен көрүнбөсөм бир жөнүндө кийинки барганда таптакыр монтон көзүм көрбөй калды да. Ушул кармаган ушул вакыт мына карабайсызбы? Ушунун баардыгы мына окуп койдум, өскөн үчүн. Өскөлү мына көзүмдү түртүп, менин могу көзүм бер жака чыгып кеткен да. Бул бир көзүм калып аткан. Анан адамдын баары монтуп кыйшыйып баштаганда укпай койду мени. Биринчи жолу жана операция кылганда сизди текшербей туруп эле айткансыз. Текшербей туруп эле булар эртең кел операция кылабыз деп эле операция кылып койгон да сиз да. Кылбайт, Медведев отказ кылды, кылбайм деди. Жок, тиги Шитабекаңыз боюнча Султангазиев муну биопсия алды. Алып туруп эле срочно деп эле бир комнатага кирип чыгып анализ да алган жок, башка да алган жок. Алып туруп срочно операция кылды дагы мени чыгарып койду. Башка жактарыңыз текшерген жок да? Жок, эчтеке текшерген. И еще ал анализде дагы гистологияда 5 ай жатып бир деди. Өзүңүз келип алдым деп атасыз да? Гистологияны албай туруп чыгарды, бүт жакшы деп. Мына могу жерде жазылып турат. Наблюдение хирург-эндокринолог по месту жительства. А эндокринолог айтат. Кайсы жылкы? Мына көрүңүз, мына сапсаройдо мен алып чыктым. А эндокринолог айтат, 11-жылы мага келген эмес деп. Ушул болгон үчүн бардым да. 11-жылы башталган да сиздеги, э? Анан кантип сиздер эндокринологдорго ишенип атасыздар? Мына ушул выпискамды жок келди деп атпайбы? Мен мына кибетесин көрдүңүз. Ушуну мен таап чыктым да.
ушул кагаздарыңыздын баарын жоготпогоңуз керек болсо биз чересилетип алдыртабыз кайрачы. Ошо менден акчаны алып кеткен кишини дагы мен эслик экөөмө калса мен ал чакыртып айтам. Биринчисинде $500, кийинкисинде 50 миң сураган деп атат. Мен аны мен сизге айтпайм. Башкасын мен билбейт экенмин. Бул Сиздин кызматкерлер экен го. Биздин кызматкерлер деген бул сөз болуп атат. Мен кызматкерлерден да сурадым. Мен жай акча сурадыңар беле десем айтат, бизге акча сиз айтып атасыз, бир таанышыма берген депчи. Акуновдун досу. Акуновдун досу деп атат эмечи. Акуновго айтсам, ой деп бул тыйын жөнүндө сөз болгон эмес бул жерде деп атат. Өткөндө сиз айтканыңыздан сразу сурадым. Мен ушундай бир неме аралаш болду эле десем, мен тааныйм ал врачты дейт, да дейт. Врач ба ким? Жок, ал сотрудник, пенсионер МВД. Сотрудник. Булар достор экен. Мен ушинтип ишим бүтпөй атат ишим десем, мен Акуновго жолугайынчы деп турган келип, буларга акча бербесең болбойт деп анан алып сурады да. Мен ал маселелерди билбейт экенмин. Эми бул азыр келген немени, конечно, контролдоп эч кандай акча жөнүндө сөз болбойт бул жердечи. Азыр Акыйкатты керек сүйүнбөй экен ал. Акыйкатты азыр айла жок акыйкат болуп калды. Мына көрүп атпайсызбы кандай иштер, чаралар көрүнүп атат. Азыр бул жерде бирөө кыймылдап болгон жок. Бардыгы коркуп отурушат бул жерде, акча жөнүндө эмес, даже өзүнүн көргөзүнө өзү коркуп отурушат азыр. Ошол жагынан мен сизге гарантия берем, эч кандай. Түшүнүктүү, анда жакшы. Калыс экспертизанын жыйынтыгын чыгарып берсеңиздер, мыйзам болот. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда сөз болуп аткан жагдай боюнча биз азыр 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнө келдик. Азыр дал ушул тергөөчүлөр жогорудагы ушул шалаакылык кылды деп аткан ушул тергөө функцияларды аткарбады деп доо коюп аткан жагдайларды өздөрүнөн тактоо үчүн ушул 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына келдик. Азыр жүрүңүздөр, эмне деп жооп берет, кандай деп жооп берет, анда өзүнөн угалы жүрүңүздөр. Тилекчиде бекер істейді, а? Саламатсыз ба? Қандайсыз, жастар? Туып атам. Азыр. Мен Кел. полный көзүм көрбөй. Ана мени бул жактан нейрохирургия немеге Россияга жөнөттү да, бул жактан ала албайбыз депчи, башыма опухоль чоңоюп кетиптир деп өтүчү. Ат жөнүндөрүбүздү айтып болду. Биздин атыбыз Улукбек беке. Журналистпиз. Бул жак Мен Тасымбекова Мусара заявитель. жабырлануучу экен. Меники оор кылмыш эмеспи, 4-стадия рак болгон. Же мен обязательно өлүп калгандан кийин бул каралап айтсаңыз, жабырылган аяк жабылган бойдон калат. Айлам кетти да. Макул дедим, Кожоновго кирдим. Кожонов 3 ай кармап, вопрос берди тияка, заключение чыкты. Эже деп ал да токтоп калды. Айлам кетип, Майлыбаевпы, ошол жакка Майлыбековго кирдим. Кирип мен өтүнүч, мен могу тергөөчүгө же башка өткөз деген жокмун. Мен ушу чоо жайды ошол кишиге да түшүндүрдүм. Эмнеге биринен бирине ыргып отургуча убакыт өтүп атат. Мен деле туура түшүнсөңүз, мен эртең көзүм өтүп кетсе, бул калып калат, бул ишчи, бул Алмабековго окшогон, жана Багышова окшогон врачтардын ошибкаларын баары калып калат. Алмабеков мени мына өз көзүңүз менен көрүңүз, тетиги журналды алып чыгып кол коюп берди. Алып кетти деп кол коюп турат, өзүңүз көрсөңүз. Эмнеге бул катып алды? Бул эмне ой максат менен мага бербей отурат? Мен көзүм өтүп кетсе, менин кызымды Алмабеков бакпайт да. Түшүндүм, мен сизди кабыл алдым. Так, биринчи соонча бир иши основной кеткен иш, правильно? Кеткен сотто. Багышова деген боюнча. Жок, Султангазиев боюнча кетти. Султангазиев боюнча. Эми бул иши ким? Багышова боюнча. Бул жерде 4-3 врач. Ага. 4 врач. Азыр уже чыгып Биз качан чечим кабыл алабыз буга? Биз заключение бүтөбүзбү? Экспертизаны Бүтөбүз, Канча жол кеткенде? Кетелик бүгүн эжеке өтүнүч келтирди, бүгүн назначить этет. Бүгүн эжеке өзү келип. Бериле турган суроолордун баарын согласовать эткиле. Эмне суроолор жабырлануучу, эмне доводдор бар экенин суроолорун койгула. Эртең жөнөткүлө. Ал канча убакыт кармайт? Орункусу 3 ай эле болот. Сиздин угадасызбы, жабырлануучу срок давности деген маселе болуп калып атат. Ал боюнча кандай жооп бересиз? Заключениясы чыксынчы, срок давности боюнча жооп бере албайм. Жок, срок давности боюнча бизде срок барбы дейм, ошондой кетип калдыбы, жетип калдыбы?
Жайды атпайбы, срок давностьқа чоюп атат деп. Эгерде аз заключение бүтөбүз кайсы берене менен айып угузулат, ошо угузулган айыпка жараша эле. Эгерде оор кылмыш угуза турган болсок, анын мөөнөтү 7 жыл срок давностька. Эгерде менен чачты угуза турган болсок, анын мөөнөтү 3 жыл. Анча оор эмес болсо, жеңил болсо. Жеңил, ошону байкаш керек. Азыр заключение жок айтылбайбы? Азыркы биздеги болуп турган заключение жетишсизби? Жетишсиз. Азыркы болуп турган. Тока бизде анда мурунку заключениеде бизге жанагы Султан Газиевдин гана жоопкерчилигин карап, калганын баарын бошоткон туурабы? Азыр берки дарыгер. Жок, ошондой түшүнүп атабызбы? Берки дарыгерге юридический оценка бериш үчүн азыркы заключение күтүш. Все түшүндүм. Биринчиден мондай биз үчүн көп барьерлер болот. Ушу өкмөт кызматында өзгөчө күч структураларына барганда ушундай тоскоолдук, бюрократия, жашынуу, камерадан качуу деген нерсе. Мен биринчиден мына кирип келатып ачыктыгыңызды көрдүк. Буга жаңы келипсиз, рахмат. Эч бир тоскоолдук болбой эле келдик. Сизге жолугуп атабыз мындай жарандын жагдай боюнча. Маселе тергөөчү боюнча Алмабеков кандай тергөөнүн мөөнөтү бар эле? Канча убакытта каралыш керек? Бул боюнча тергөөнүн орун басары жооп берип койсо болобу? Кадайын чыктырдым. Бул эме каталган АСТП боюнча эски неме боюнча уголовный кодекс УПК боюнча мөөнөтү жок болчу. Бизде уголовный иштердин мөөнөтү жок болчу. Азыр жаңы мыйзам киргизилди, биз декабрдан баштап иштеп атабыз. Жаңы кодекс. Жаңы кодекс менен 2 айлык мөөнөт. 2 айдын ичинде. 2 айлык мөөнөт. Азыр биз экспертиза дайындайбыз, экспертиза чыкканча иш токтотулуп турат. Иш токтотулуунун мөөнөтү процедурасы кандай? Кайсы учурда иш токтотулат? Экспертизанын жыйынтыгы эгер мөөнөт Жок, кылмыш иши токтобойт деп атпайбы? Убактылуу токтоп турат деп атат. Кандай негиздемеге таянып токтойт? 4 мыйзамда 4 бөлүк негизде токтотулабыз. Бул бирөөсү адамды издөө жарыяланганда, адамдын өздүгү аныкталып, кылмыш шектүү адамдын өздүгү аныкталып издөө жарыяланганда, шектүү адамдын оорусуна байланыштуу, оорутат өзү шектүү адам. Үчүнчүсү кылмыш ачуунун перспективасы жок, не раскрытый кылмыш катары токтотулабыз. И 4-чү пункт, таза көлөмдө пункт эле 4-чү пунктубуз. 3 пункт да? Иммунитет. Эгерде жаран башка мамлекеттен кармалып, аны алып келүүгө мүмкүн болгон. Установленный личность разыскиваема 4-чү, бирок келген убакыт алыс болуп турган болсо, биз убакытты үйгүзбөй токтотобуз. 4 жагдай менен токтото алабыз кылмышты. Азыркы тергөөчү эмнеге таянып токтотуп тур ошондо? Жок, айтып атпайбы, азыркы эми токтоткон жок да. Экспертиза дайындап туруп анан мөөнөт уже келет, уголовный ишти срок келет, ошон үчүн токтотобуз. Анткени деген заключение чыкмайынча биз юридикалык баа. Жок, 5 жыл токтотуп тургандыгы мурдагы кодекске таянып жүргөн ошондо. Анда мурда срок чыгып бар, өндүрүштө тура берчи. Анда бул иш Бул экинчи заключение чыкты. Ушул тергөөчү азыр ушундай бир эле ушундай үстүнөн арыз даттануулар болду же буга чейин да болгонбу бул тергөөчүнүн үстүнөн? Буга чейин даттануулар болгон, ар бир тергөөчү болгондон кийин иштеп аткан үстүнөн даттануулар болгон. Милдеттүү түрдө даттануу жок. Эгердечи, мен эгерде мына могу жерде жазылып турат, убагында МРТга жөнөткөн эмес ушу 3 врач деп жаздык дейт. Мен экспертиза менен эле ушу Первомайский роодун ортосунда калдым. Убагында жөнөткөн эмес деп биз жазып бердик деп атат. Ошону дальше өзү очный ставка кылып туруп, өзү дары иш сотко кетириш керек эле деп атат да, алар дагычы. Ошон үчүн мен карап көрөйм материалды. Атайын тергөөнүн жетекчисин чакырдым. Тергөөнүн жетекчиси ошо указание берген укугу бар. Мен орун басарым, алды ушун укугу бар да. Ошол себептен чакырып атам, ошо изчилерди көрөлү биз. Мына 25-inde ушул жерден кези келип. Сиз мага только кагаз жүзүндө берсиңиз. Азыр айткан сөзүңүздүн баарын мына таза азыр алгыла кагаз түрүндө, именно доводдорду по пунктам берсин. Мына карточка эмнеге жоголду, эмнеге мен жаллап атты деди деп айтат. Эмнеге муну тааныштырган жок деп көрсөтпөйлү ошолордун баарын. Мен аны звучка жазгам. Мен так ошондой ответ берем мен. Жазгам. Түшүнүктүү агай, рахмат. Түшүндүм эже. Ошондо биз Просто Алмабековдун ушунча жыл кармап унчукпай башка тергөөчүгө мен сени карабайм деген акысы барбы деп ошон үчүн айтып атам да. 25-inde. Улук да? Ооба. Жардам беребиз. Макул экен. Бес олтоңуз. Жакшы. Каттап көрөлү, айтайын. Сүйлөштүк агай, рахмат. Жакшы.
Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2 кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.